радио тренинг кыргыз элинин бактысына жаралган эл аралык деңгээлде коуч, эң мыкты деген дүйнөлүк тренерлерден сабак алган, өзү дагы азыр жер кыдырып, эл кыдырып, тил үйрөнүп, тилин билип, элдин дилин билип, анан ушунчалык тажрыйбаны топтоп келип кыргыз элине кандайдыр бир деңгээлде жардамымды берсем, салымымды кошсом, өзүн өзү өстүрүүгө бир жардам колумду сунсам деп келип отурган Максат Мухтаров уулуңуздар отурат жана ошондой эле менеджери, лайф коуч Чыңгыз Жапаров бизде конокто. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүн үй бүлөлүк бакыт жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Сиздин ой пикириңизди, сурооңузду дагы кабыл алганга даярбыз. 709 68 06 06 сандары бар. 0312 68 06 06 сандарына телефон чалсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, студияда ким отурат конокто деген сурооңузга жооп бердим окшойт. Суроолоруңузду бере бериңиз. Эми биз жанагы эч кимден эч нерсе күтпө дегенге келгенбиз. Уланта берсеңиз болот. Азыркы суроо боюнча ошо бактылуулук кантип башталат деп суроо берип атпайбы, Сиздин жашооңуздагы көп тармактуу нерселер болуп атат да, үй бүлө, ошо акча, эми ошолордун баары жеке өнүгүүңүз менен байланыштуу. Ал деген сөз, эгер жеке жакшы өнүксөңүз, тиги үй бүлөңүз башка нерселер дагы ошо менен чогуу өнүгөт. Эгер өзүңүз өнүкпөсөңүз, анда тигилер да өнүкпөйт. Ошон үчүн жеке өнүгүүгө эң маани бериш керек. Мен ошону тапкандан кийин мен мисалы элдин проблемасын чечем, же элдики эмес, өзүмдүкүн чечем. Биринчи өзүмдүкүн чечип атпаймынбы? Бир аз эгоистмин да, биринчи өзүмдүкүн чечейин деп. Ошондо өзүңүздөн баштайсыз, жеке өнүгүү боюнча. Жеке өнүккөн сайын үй бүлөңүз өнүгөт. Сиз суроо бериңиз. Ооба, угарманыбыз келип калыптыр. Телефон чалган, кечирим сурайм. Алло, саламатсызбы? Угатабыз сизди, угарман, таанышалы. Мен атым Кыял болот. Кыял мырза. Угатабыз, түз эфирдесиз. Муну жигитти жакшылап тааныштыранын жеке жолукканга мүмкүнчүлүк болобу экен? Жеке жолукканга мүмкүнчүлүк болобу дейт. Болот. Чыңгыз мырза. Сөз түрдө болот. 0770 521 321 номерге WhatsApp'тан жазып койсоңуз жакшы болот. Тренингден кийин кезиксек болот. Анткени биз бүгүн Алматыга барабыз. Азыр Азыр номерди айтылайлык. Ошол номерге WhatsApp'тан жазсаңыз, мен бош убакыттарды карап туруп сизге жазып коем, буюрса. Түшүнүктүү эле болду окшойт угарманыбызга, биздин WhatsApp номерубуз, тагыраак айтканда, Чыңгыз мырзаныкы 770 521 321. Ардактуу угармандар, жазып алыңыздар, жеке жолуксаңыздар болот, жамаат менен чогулуп жолуксаңыздар болот. Ооба, жакын арада мына түштүк жакка бара жаткан экен, түштүк жактагы биздин угармандарыбыз дагы күтүп тосуп алыңыздар. Ал эми кайсыл жерде, саат канчада болот? 770 521 321 номер аркылуу байланышып билип алыңыздар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбык. Маралесин саламатсыздарбы, урматтуу Мухтар эми. Саламатчылык. Бүгүн кызмат кылып атасыз элге, сиздей баатырларды жаңа жалаш биздимизде. Жакшы рахмат. Бар. Биз китептен окуганбыз, Карл Маркстин дагы ашканын. Жашоодо ар бир адам бактылуу болууга тийиш. Эгер ал бактысыз болсо, өзүнөн көрүүгө көрүш керек. Ал эми дагы бир идея бар, ошол идеяга сизден суроо уккум келет, жооп уккум келет. Бул жашоодо адамдар эки түрлүү эле жаралат экен. Бирөөсү тагдырдын кожоюну болот экен, бирөөсү тагдырдын кулу болуп калат экен. Өз тагдыры менен күрөшкөн адам бактылуубу, же тагдырга баш ии берген адам бактылуубу? Ушуга суроо алгым. Жообу ушул. Рахмат. Рустам байке, рахмат сизге. Бар болуңуз. Байке аябай терең эме кылат экен. Карл Маркстан берди анан суроосу, азыр суроосун кайталап койду. Тагдыр не деди? Кайталап койсоңуз? Эки түрлүү эле болот экен дейт. Бул тагдырдан уткан адамдар же утулган адамдар да. Анан ошондо тагдыр менен жашаш керекпи? Же болбосо моюнсунуп жашаш керекпи дейт. Бул жерде бул тагдыр боюнча канчалаган китептер жазылган да, менин оюм сиздин айтканыңыз боюнча бул жерде тагдыр менен кандай десем, кыйналып деп атпайбы, күрөшүп деп атат, тагдырды жеңдим деп атат, же тагдырдын кулу болуп калдым дейт. Бул бир аз башкача маанеге келип калды. Мен мынтип ойлобойм. Менин оюм мындай да. Тагдыр сизге чыныгы тагдыр сизге жакшылык сунат, дайыма жакшылык сунат. Мисалы. Бирок мындай нерсе бар да, сиздин максатыңыз эгер чоң болсо, ал жака кетип атканда кыйынчылыктар келет, анткени анын жолу ошондой. Мисалы дейли, сиз эч кандай тренировка кылбай,
бирок эми болом деп атасыз да, спортсмен. Эгер сиз спортсмен болгонун каалаганда уже тренировканы кабыл кыласыз, ал сизге кыйынчылык болбойт. Ошол сыяктуу сиз эгер тагдырда кыйынчылыктар келип атса, сөзсүз билишиңиз керек, андан мурда сиз бир нерсе каалапсыз. Бир нерсе каалаганыңызда тагдыр өзүнүн жолу менен алып барат. Сиз ойлогон жол менен алып барат. Мен ойлогон жол, мен азыр тренировкага барбай 10 жыл машыкпай эле мировой чемпион болом деп атам, туурабы? Кааладым, мировой чемпион болом дедим, боло аламбы? Боло албайм. Бирок ким мировой чемпион болгусу келген киши автоматически билет, бул тренировка мага керек. Тренировкасыз болбойт деп кабыл кылат. Анан ошол шартта, шартын аткарганда мировой чемпион болот да. Ошого ал тренировка кылган киши тренировканы жаман дебейт, наоборот жакшы көрөт аныча. Мен азыр байка айткандай тагдыр болчу, мисалы мен жолдо бардым, жыгылып түштүм мисалы да. Бул болгон окуя болду. Мен жыгылганда мен сразу билем, мен бирдемкени каалап атыптырмын, ошо каалаган жерге ушул жыгылып анан кийин барам. Бунун шарты ошондой. Мындай жакшы нерселер болсун, анан аягына жетип биз логика менен ойлоп атпайбызбы? Биздин ойлогон жолдор бул чектелүү, анткени биз адам баласыбыз, туурабы? Сиздин оюңузча бир бала жакшы окуса, анан Германияда окуса, америкалык диплом болсо, бул киши аябай ийгиликтүү, ал миллионер болуш керек, туурабы? Ал киши миллионер болбойт да. Анткени андай ал мен деп мисалчы. И боло элекмин азыр, мисалы миллионер боло элекмин. Анткени мен ошентип ойлогом да. А миллионер болуш үчүн анын эмес, миллионер болуш үчүн мына менин бир клиентим бар. 9-класста мектепти таштап койгон, азыр компаниясы бар, бала миллионер мисалы да, клиентим. Ошон үчүн тагдыр мындай кылат да сизгечи. Сиз каалаган жагыңызды табасыз, эмне каалайсыз, бирок табышыңыз керек. Эгер билбей жүрүп ар нерсени каалай берсеңиз болбойт. Бир нерсени аябай жакшы нерсени табасыз, мен ушуну каалап атам дейсиз, анан эмне үчүн ошону каалап атасыз? Анан аны табасыз, анан кантип дегенге сиз аны өзүңүз жооп бересиз, бирок сиздин жообуңуз 10 эле процент да. Ошол жооптун аягында сиз 100% ийгиликке жетет деген жок, 10 эле жетесиз, анан калганын тагдыр берет. Тагдыр деген сөз мындай күтүлбөгөн, пландалбаган нерселер келгенде ошол нерсе сизди алып барат ал жака. Эгер өзүңүздүн планыңыз болот десеңиз, аны аябай настаивать этсеңиз, ал планыңыз болот, бирок аягына жетпей каласыз. Мына ушундай экен. Жоопту алдыңыз болуш керек. Рустам байке, азыр угарманыбыз бар эле, бирок алыстап кетиптир. Бул жакта келген билдирүүлөр бар. Кутман таң дейт, чоң рахмат, эфир аябай сонун болуп атат дейт. Келечектеги жолдошумдун мүнөзүн билиш керек дейт. Аны кантип билсек болот? Дароо эле билинбейт да деген суроо бар экен. Кыска нуска жооп берип койсоңуз, суроолор коюп атат. Аябай маанилүүсү кыска айтам, түшүнгөнчөлүк болсун. Сиз өзүңүздүн сырттагы нерселерди контролго албайсыз. А бирок сиз өзүңүз кийлип атасыз, кантип болот? Ушул жака барышым керек, ошондо тааныйм. Америкага барышым керек, ал жакта бир жакшы бир Америкадагы бир жигит тапсам, анан ал аякта иштейт, акчасы бар, өзүңүздүн оюңуз болот да. Ошону кыласыз, аны ийгиликке жетпейсиз. Мен канча текшердим. Кантип дегенге суроо берип, жооп издеп, ошого жооп издесеңиз ийгиликке жетпейсиз. Неге, качан ийгиликке жетесиз? Эмне каалайсыз? Эмне үчүн? Мисалы, болочокто эмеңизди мен ушундай жигит каалайм деп жазып, аябай каалай берсеңиз, ошол киши туш келет. Өзү эле туш келет. Өзү тагдыр ушундай. Тагдыр ушундай иштейт, сиздин каалоолоруңуз менен иштейт. Бирок өзүнүн жолу менен алып барат, бирок каалаган жагыңызга алып барат да. Ошо айылдан малчы менен тааныштырып койду, ошо малчыда мисалычы, ойлосоң малчыдан жигит чыкмак беле депчи. А малчы эмес, малчы ушундай жакшы киши, именно сизге жаккан киши болот да. Анын Америкасын теги ушул жигит аябай сонун экен дейт. Анткени тагдыр сизге ошол өзүнүн жолу менен сиз каалаган жакка алып барат. Аны эч коркпоңуз, Угарманыбыз бар. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум. Мен азыр могу Буран Берас Нуруллах эле ыраазычылык айтам деп, рахматымды айтам деп неме болбой калды. Жалпы ушу жамаатыңарга, анан могу мырза жигитке ден соолук, ишиңер мындай эми бул моралдык жардам го дейм, материалдык эмес, моралдык жардам. Туура. Азыр эми элдин, Кыргызстандын элинин өзү жыргап деле кеткен жери жок. Акыбалыбыз дайын да. Шүгүр эле дейли, кыялбайке. Анан эми элдин моральный жактан поддержка алып туруп атат ошол жигиттер. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Силер могу карындашым, силердин
Жамаат Маралбай, ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат байке, бар болуңуз. Жаман дебейли, ардактуу каармандар, болгон нерсеге азыр эле айттык, ыраазы бололу деп. Карагылачы, кайсыл жерде мына топон суулар каптап атат, жерлер титиреп атат, согуш болуп атат, өрт чыгып атат. Кудайга шүгүр деп жашайлы, ыраазымын деп, ушунчалык бактылуумун Кыргызстанда жүргөнүмө деп жашайлы. Ушундай уулдарыбыз бар экен, мына келип адамдык баягы жеке сапаттарды өнүктүрүү боюнча тренингтерди өткөрүп атат. Марал радиосу бар экен, ушундай мыкты мырзаларды алып келип угармандарына сунуштап атат, тартуулап атат, билимин алып берип атат деп рахмат сиздерге, биз ыраазыбыз. Өчкөн мамилени кантип жандандырса болот деген суроо бар экен. Өчкөн мамилени кантип жандандырса болот? Деги эле бир нерсени жандандыруу же мындай движение кылдыруу, мындай түртүш үчүн буга эмоция керек да. Тони Роббинс айткан бир сөзү бар, мага аябай жагат да, ошого аябай кошулам. Дүйнөдөгү эң күчтүү нерсе дейт, бул англисчеси human emotion дейт да. Адамзаттын эмоциясы. Ушул эмоция менен дейт, согуш болот дейт, ушул эмоция менен тынчтык болот дейт, ушул эмоция менен адамдар үйлөнөт, анан ушул эмоция менен ажырашат. Ушул дегенде эмоция бул, мисалы, жаман эмоция, баягы жакшы эмоция катары алып атпайсыз. Эмоция, эгер бир нерсени жандандырыш үчүн эмоция беришиңиз керек. Ага мисалы кантип өчкөн эмне үчүн жандандырышыңыз керек? Бир суроо бериңиз. Анткени мындай жообуңуз болсо анан башталат. Башталгандан кийин эмоцияны кантип жандандырасыз? Мурда болгон позитивдүү нерсени ошол кишиге берсеңиз, мисалычы, эсиңде барбы бир жөн дегенде, анан ошону эстегенде билет да, ошол эмоция калып калганда анан жандана баштайт да, мисалычы. Ошол мурдагы болгон жакшы эмоциялар жөнүндө сүйлөшө берсеңиз, ал эмоция жандана берет. Же мурдагы жаман эмоцияны сүйлөшсөңүз, ал өлө берет кайрачы. Ошого жакшы эмоция жакшы болот да, мисалы, эсиңде барбы бир сейилдеп жүрөт элек, тияка барган элек дегенде, ошол эмоциясы келгенде жандана баштайт. Жанданды дегенде, мына анан баягы солуп бараткан гүлгө суу куйгандай эле суудан куйуп туруңуз, багыңыз ошол мамилени, анан чын эле эмоция эң маанилүү, анан энергия маанилүү. Азыр келген угарманыбыз бар экен, угалы. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, угатабыз. Маралар десиле. Дал өзү түз эфирдесиз, угарман, таанышалы. Менин атым Жолдош, мен мындай сурайын дегем да, жигиттенчи. Сураңыз. Ушуга көз караш кандай экенчи, негизи пайгамбарыбыз айтканда, Аллах Таала эсили ким бул эки дүйнө бактылуулукту каалай турган болсо, бул дин менен жашасын депчи. Ким дин менен жашаса эки дүйнө бактылуу болот, ким дин менен жашабаса эки дүйнө бактысыз болот депчи. Ошо бул дүйнөнүн эле бактылуулугун айтып атат да, бул жигитчи. Аркы дүйнөнүн да бактылуулуктарына кызык көрдү экен деген да. Ушуга кандай көз караш? Ушундай суроо болду. Аябай жакшы суроо. Бул деген сөз мындай айтканда байкенин суроосун дагы эме кылып, сиз дүйнөгө иштеп атасызбы же акыретке иштеп атасызбы деген суроо болуп атат да бул жердечи. Бул сиз айтканыңыз аябай көпчүлүктүн айтылган нерсеси, бирок бул жерде мындай нерсе бар да, элдин астында мындай ошол нерсени терең изилдебей, динди же эмени терең изилдебей, мындай кичинекей билген нерсесин айтып, сен бул дүйнөгө эме кыласың, тиги дүйнөгө деп эме кылып атат да. Мен дин боюнча да изилдедим. Бул мисалы Кудай айтат да, мисалы мен эмемди нимат деп коет го, ошо кулума берип жакшылыгымды, мисалы кийим кечемди ошол кулумдун үстүндө көргөндү каалайм дейт да. Кудай берип атат да, мындай ишканда бирөө байып атат, чынында эле байып атат, иштесе эле байып кетет да. Же мындай мага окшогондор коуч болуп кетет. Мисалы мировой коуч болдум да, мисалычы бул дүйнөдө. Эгер мага ошондой эме берсе, мисалы жөндөн берген болсо, мен буну көрсөтүшүм керек, дин боюнча да көрсөтүшүм керек. Негенде мага берди да Кудай. Аны көрсөтпөй жок, менде жок десе, анда нанкөрлүк деп коет го, баягындай. Не деп койдулар? Нан тепсети деп. Мындай ысырапкерчилик да мындай. Ошо разы болбогон. Мисалы сизге ушунчалык жакшы кылып атсам, сиз аны көрбөдүңүз дегенде. Көрбөй атат деген. Ушунчалык жакшылыгымды көрбөй атат деген сыяктуучу. Сиздин айтарыңыз ise мен да ишенем, Кудайга ишенем, тиги дүйнөнү да билем, тиги дүйнөнүн эмеси үчүн дагы ойлоном көп. Бул жерде менин коуч тармактуу болгонум үчүн менин ал диний нерселерди айта албайм, анткени мен андай эксперт эмесмин. Анан сизге барып, сиздин азыр хадиси мындай, бул мындай айтылып, сизде дискуссияга кире албайм, анткени менин анчалык билимим жок. Бирок өзүмө керектүү билимдерди алганмын. Мен коуч катары мен сизди жөнөкөй жашооңузга эме кылам. Мен ушуну байкадым. Эгер адам жашоосун оңдосо, жакшы болсо,
ошондо адам ойлору эме болот да, ойлору пайда болуп, ошол дин деген сиз тиги дүйнө деп атпайсыз, ошо дагы жакшы келет. Агер кыйынчылыкта жүрсөңүз, анда бир аз кыйналасыз да, аны ойлоно албайсыз. Ассаламу алейкум дейт Максат мырза, туугандарымды үйүмө чогултсам акысыз тренинг өтүп бере аласызбы деген суроо бар экен. Кандай туугандарымды үйүмө чогултсам акысыз тренинг өтүп бере аласызбы дейт. Сиз Чыңгыз мырзага туугандарыңдын баарын чогултуп ошо 10-январга алып келсең сонун болот. Ооба. Эми аны WhatsApp аркылуу сүйлөшүп алыңыз. 770-521-321 номуруна. Саламатсызбы Максат мырза дейт. Өзүн кардинально жакшы жакка өзгөртө алган күчтүү адам баары бир түгөйүн өзгөртө албайт экен деген суроо бар экен. Ал жерде мындай да. Ал өзүнү кардинально өзгөртүп алды, бирок түгөйүн өзгөртө албады дегенде, ал чынында эле өзгөртө албаптыр өзүнү. Эгер ал өзүнү өзгөрткөндө мен өзүмдөн билем да, мен кардинально өзгөрдүм, мен өзгөргөндөн кийин анын түгөйүм өзгөрдү. Мен аны гарантия бере алам. Ал киши балким сүйлөсө өзү жөнүндө, мен айтмакмын да. Ушул жерде кылбай калыпсыз, ушуну кылсаңыз, ошондо келинчегиңиз өзгөрөт деп. Мен ушул жерден мындай деп айткым келет да. Жанатан бери айтып отурат Максат мырза, бул адам бул дүйнөгө келгени жартылай эле келет. Өзү бул бир бүтүн киши эмес. Бул табият ушундай экен, жарыңды ушул дүйнөдөн жалгандан табасың, анан бир бүтүнгө айланасың. Эгерде өзүңүздү эле карай берсеңиз, өзүңүздү эле өзгөртө берсеңиз, анда жарыңыз калып калган болсо, бул кемчилигиңиз. Сиз жарыңызды, мен мындай деген дагы уккам да, баягы бизде мисалы мырзалар өзүн өстүрүп, өзүнүн аракетинде жүрө берет дагы, айымдар баягы үй оокаты менен эле калып калат дагы, түйшүккө малынып калат дагы, ошол мырзага энергия бере албай калат да. Туура айтасыз. Анан мындай айлананы караганда баягы энергияны таппай калганда, аялына болгон кызыгуусу дагы калып калат экен да. Мен ойча баягы өзгөрүү деп атпайбызбы? Өзгөрүү дегенде эң биринчи ойду өзгөртүш керек да, ой жүгүртүүнүчү. Ой өзгөргөндө анан башка. Себеби мен бияқта билем да, башка тренингтерде немелерден билем. Көбүнчө баягы өзгөрүү дегенде эртең менен туруу, анан чуркоо, техникалык нерселерди айтат. Техникалык нерселерди айтат. Китеп окуу деген сыяктуучу. Аны менен сиз ага мындай таасир эте аласызбы, эте албайсызбы да? Сиздин оюңуз өзгөргөндө ал адамга карата анын мындайча сизге реакция кылганына карата сиз мурдагыдай эле аракет кылып атсаңыз, бир эле кыймыл аракет менен башка натыйжаны күтүү бул туура эмес нерсе да. Демек жогорудагы бизге кат жазган мырза өзүн өстүрө берген ошол техникалык жактан балким, техникасын анан оюн өзгөрткөн эмес. Сиз оюңузду оюңуз менен иштеңиз. Анан түгөйүңүздү дагы өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Ушундай тренингтерге жибериңиз, китептерди алып бериңиз, балким чогуу аракет кыласыздар. Себеби экөө бирдей өспөсө жарымыңыз кала берет. Анан бул кемчилик. Бул адамда кемчилик деп эсептейм. Өзүнү бир бүтүн карасын, өзү өнүккөндө аялда чогуу өнүгүш керек да. Мына ушундай. Биздин убактыбыз өтө аз эле калды. Акыркы келген суроолорго да кезек берип коелук. Түгөйү жок адам социалдык жактан майып адамдай дедиңиз дейт. Түгөйү жок, жашы да өтүп бараткан адамдарга бакыт табуу мүмкүнбү? Эмнеден башташ керек? Жеке өнүгүүнү эмнеден баштаса болот? Сиздин биринчи сабагыңызды көрө албай калдык эле дейт. Мындай, эгер адам 60ка чыкса деле, ал түгөй таба алат да. Бул жерде таба албайт деген, биз просто өзүгө шарттап алабыз да. Биз көзү азиз бир киши чалган былтыр келгендечи. Анан кийин бирөөдөн уктум радио эмеден, ал киши түгөйүн таптыр. Көзү азиз киши таптыр. Мен ал кишиге айттым да, сиз кала бериңиз, андыктан сырттагы кубулушту сиз контролго албайсыз. Сиз мынтип айтпаңыз, ошо мага келбейт депчи. Сиз бул тагдырды контролго албайсыз. Сиз каалаңыз просто. Сиз анда каалабай жатасыз да, ишенбей жатасыз. Чек коюп албаш керек. Тагдырды менен каалап. Эгер каалаш үчүн эмне кааласаңыз, ошону жазыңыз. Сиз 60ка чыксаңыз деле, мисалычы, ошону каалаңыз, анан тагдыр сизге каалооңузга жооп берет да. Эгер сиз болбойт деп өзүңүзгө шарттанып алсаңыз, ошо шартыңыз болот. Мына ушундай. Биринчи сабагыңызды көрө албай калдык деген угармандарга айтып коелук. Радио Марал FM деп издеген болсоңуз, Максат мырзанын биринчи күнкү, экинчи күнкү, үчүнчү күнкү сабактары бар. Бүгүн 4-күнкү күнү, сабак болуп атабы? Эртең 4-күнкү. Бүгүн 3-күнкү сабак болуп атат. Ооба. Дагы бир канча убакыт Кыргызстанда болгон учурда биз Максат мырзаны кармап алып келе беребиз, Чыңгыз мырза көөнү. Ассаламу алейкум Марал радиосу дейт. Адам өзүнүн убактысын кантип туура пайдаланса болот деген суроо бар экен. Бул чоң тема го дейм,
кыска айтып кетели, убактын кайтпайт. Убакыт деген нерсе жок, эмоция деген нерсе бар. Бир эмоцияңыз аябай жеңиңиз келип ушунча стресс болгондо убакыт өтпөйт. Аябай жакшы болсо бүгүнкүдөй болуп убакыт бат эле өтүп кетет да, бул эмоция. Убакыт деген ал жерде приоритет деген бар. Приоритет деген сизге эмне маанилүү, ошо жумушту кыласыз, анан убактыңыз менеж болуп калат да, пайдаланып калат. Эң маанилүү нерсени биринчи баштайсыз, ошого биринчи эме коесуз. Мына ушундай. Саламатсыңарбы Марал ФМ дейт. Менин суроом төмөндөгүчө. Мен 3 баланы 1 жылдан бери өзүм өстүрүп тарбиялап келем дейт. Аялым менен таарынышып жүрөбүз. Келинчегимдин экинчи турмушу, биринчи турмушунан да бир кызы бар. Атасынын бир тууганынын сөзүнөн чыга албай жүрөт. Кандай кылсам деген экен. Ал кандай кылсам, бул сырттагы кубулуш болуп атпайбы? Сиз каалаганыңызды жазасыз, ишенесиз да ошол нерсеге. Эмне каалап атасыз, ошону жазып чыгасыз. Буну каалайсыз, андан ошондо мындай ошол нерсениңиз тагдыр сизди кабыл кылып, сизге бир жол ачат да ошол жердечи. Сиз сырттагы нерселерди каалооңуз менен ушу болот, ушуга ишенем, ушуларды каалап атам, ушуга ыраазымын деп жазып кете берсеңиз, ошол нерсе кубулуштар болот. Менде болгон, канча кишиде болот. Бул ушундай көрүнбөгөн закон. Ооба. Эмеңизге чек койбоңуз, жаман ойлордон алыс болуңуз, анан ойду түздөп эле каалоо күчтүү болуш керек экен, эмоция күчтүү болуш керек экен. Маанилүүсү бул жерде биз эчтеке кыла албайбыз. Бул дүйнөдө мен муну кылып атам, тигинди кылып атам деп атпайбыз. Жок, биз ал жерде жөн эле каалап атабыз, жолдор ачылып атат. Биз аны кичинекейибизден баштап чоңойгонго чейин аны биз өзүбүз план кылган жокпуз. План болбойт да, сиздин каалоолоруңуз болот. Сөзсүз, бирок табышыңыз керек, аныкташыңыз керек, эмнени каалайсыз, эмне үчүн каалайсыз, болду, аябай каалай бересиз, жолдор ачылат. Каалооңуз жолго ачык болушуңуз керек да, бир нерсеге ачык болушуңуз. Каалооңуз күчтүү болсун, жараткандан сураныңыз, баарын берет. Кудайдан улук болуу эмеспи дейт, баары бир өзгөртө алат деген бул утопия, кечиресиздер деген суроо. Бул Кудай жөнүндө айтты, мен аны айтканда эме эмес, бул Кудайдын жараткан метафизика закон. Бул метафизика физикадан өткөн закон болгон үчүн, Кудайдын закону болгон үчүн ал иштейт. Ошого мен ошону айтып атам, ал жерде бир мындай деп мен келечекте Кудайга каршы чыккан жок. Андай Кудай кааласа баардык нерсе болот деген мааниде. Ошо мааниде болот, аны сиз ишенбей атасыз. Пендеси суранса, туура аракеттерди көрсө, албетте баары болот, сураныш керек экен. Эң негизгиси анан каалоо күчтүү болуш керек, эмоция болуш керек. Текшерип көрсүн, кичине нерседен текшерип көрсүн, ошо нерсе закон. Болбойт дегенде уже тескерисинче утопия болот да, анткени Кудай кыла албайт деген болуп калат. Бул аныкы да ошондой болуп калат. Ошондой. Эми биз эфирибизди жыйынтыктай берели. Себеби убакыт да келип калган экен. Эртең да буюрса келесиздер, Буюрса эртең менен. Алматыга кетип калабыз дедиңиздер го. Түнү менен келебиз. Ошондой. Болгондо калып келет элек, бирок эфир коюлган үчүн сиз келет буюрса. Сиздер үчүн келет. Анда эртең да улантабыз. Саат 8-ден 9-га чейин угуңуздар. Радио тренингти, ал эми радио тренингте эл аралык деңгээлдеги life coach, social entrepreneur, социалдык багыттагы ишкер, кыргызча айтканда Максат Муктаров болду жана менеджери Чыңгыз Жапаров болду. Рахмат сиздерге. Сизге да чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Баарыңыздарга бактылуу каалайбыз. Бар болуңуздар.